Саламатсыңарбы балдар? Эми мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Алтын эрежебиз тазалыкты сактайбыз, ата эне бизге жардам беребиз. Убакытты туура пайдаланабыз балдар. Ант эмесе сабактын темасы менен таанышабыз. Сабактын темасы сенин дарегиң. Сабактын максаты темага кунткой угуп таанышасыңар, мазмунун терең түшүнүп аласыңар. Досторуң менен дайыма ынтымакта, байланышта болууга үйрөнөсүңөр. Сенин досуң дарегиң кандай деп сураса, эмнелерди айтасың? Төмөнгүдөй кагаз баштыкча эмне үчүн керек? Эгерде сага кат келсе, кайда деген сапка эмне деген сөздөр жазылыш керек? Ал эми кимге деген сапка сенин аты жөнүң кантип жазылмак? Билгениңди айтып бер. Демек буга биз төмөнкүчө жооп беребиз. Мынакей, кайда? Кыргызстан, Ош областы, Араван району, Гүлбаар айылы. Кимге? Мисал үчүн досуңардын фамилиясы аты Алымова Апал. Андан соң индекс жазылат. Гүлбаар айылы Көчкөнова Айшадан деп жазасыңар. Демек Көчкөнова Айша досу Алымова Апалга кат жазгандыгы жөнүндө биз билип алдык. Мынакей балдар, анд эмесе тапшырма алабыз. Өзүң кагаз баштыкча жаса, анын бетине коңшу айылда же шаарда жашаган таанышыңа кат жазгандай кылып көрсөт. Жашаган жериңдеги почтанын индексин ата энеңден же чоңдордон сурап бил. Баарыңарга ийгилик балдар, тапшырмаларды аткарабыз.